өзү бизге бир нерсе сабак болбойт да негизичи. Өткөндө бир байке менен сүйлөшүп отурсам айтат, чолпон дейт. Мен ушунча жашка чыктым дейт, ушунча бизнести кылдым, бар жокту кылдым. Бирок бул дүйнөдөн бирөөгө жамандык кылсаң, ошол жамандыгың кайтмайынча, жакшылык кылсаң, ошол жакшылыгың кайтмайынча өлбөйсүң десе мен ишенбейт элем дейт. Анан 200 000 долларга банкрот болдум дейт. Анан ошондо аябай ойлонуп отуруп анан Кудайга бир кайрылдым дейт. Кудай, сенин улуктугуңа, сенин ыйыктыгыңа дагы бир жолу мындай баш ийем. Действительно мен элдерди алдап, көп адамды мындай туура эмес жол менен акча тапкандыгым үчүн ушул акча чыгып кеткен турбайбы деп кабыл алдым дейт да. Эми кечегиде MC-Coin деген кармалды. Кыргызстанга омат келди. Ушул оматты биз туура багытта кармап калышыбыз керек. Элиткалуу үй алдым, 570 машина алдым. Өзү бизге кыргызга эч нерсе сабак болбойт да. Вот канча жолу башыбызга таяк менен уруп, көкмелер ишенбегиле десе деле болбой, жок деп барып акчабызды беребиз да. Өзүбүз күнөөлүүбүз негизичи. Мына Ихсан менен канча адам какшап калды, дагы башка толгон токой компания менен канча адам какшап, ыйлап, зардап калды. Бирок барат экенбиз да, дагы да ишенбейбиз, бирок по-любому барып акчабызды берет экенбиз да, алданып калат экенбиз. Мындайда пирамида бар, анан сетевой маркетинг бар. Сетевой маркетингдегилер кичине адамыраак, анткени булар товар берет. Дары дармегин берет, товарын берет, бадысын берет, башкасын берет. А пирамидада просто акча салып бересиң. Просто акча салып бересиң и все. А пирамиданын атасы, мен өткөндө да айткам, бул Бернард Мейдов деген америкалык мировой аферист. Ал 98-жылдан 2008-жылга чейин өтө чоң пирамиданы түзгөн. Аны эч ким кармаган эмес. ФБРдагы милицияда эч ким, документально эч ким эчтеке косяк тапкан эмес аданчы. Просто өзү жадап кеткен да. 2008-жылы жадап кетип туруп, баласы менен аялын чакырып айткан, мен жадап кеттим. Мен аферистмин деген. Дегенде анан баласы барып ФБРге сатып койгон. Бернард түрмөгө түшкөндө, соту болуп атканда судья сураган, Бернард, сен ушунча адамды какшатып кеттиң, 68 миллиард долларга ушерп кылыптырсың. Сен кылган ишиңе өкүнөсүңбү дегенде Бернард айткан, өкүнбөйм деген. Эмнеге десе айткан, адамдар өздөрү көкмээ деген. 2 адам жазсаң байып кетесиң десе, ишенип акчасын алып келип берген, адамдар өздөрү көкмээ деген. Ошон үчүн муногу MC-Coin'да дагы көп адам акчасын алдыртты. Байлар да алдыртты, кедейлер да алдыртты. Бирок байлар өкүнбөйт, анткени алар Кудайга кайрылат да. Кудай, бир жерден туура эмес иш кылып коюптурмун, ошон үчүн бул чыгаша чыгып кетти деп коет. Байлар алдырткан акчасын айткандан уялат керек болсо. А ким какшап атат берде? Кедейлер какшап атат да, жалгыз уюн, жалгыз торпогун саткандарчы. Сетевой маркетингде акча бар, кимдер үчүн? Байлар үчүн.